2 жумадан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп жаткан бул көйгөй боюнча кечээ гана транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлдөрү Кытайга жөнөп кеткендиги маалым болду. Азырынча сүйлөшүүлөр кандай нукта чечилери белгисиз, бирок өкмөттүн мындай чабалдыгынан бир эле айдоочулар эмес, бүтүндөй кыргыз экономикасы жабыркап жаткандыгы белгилүү. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Кытайга кире албай жаткан жүк ташуучу унаалардын абалын алгачкылардан болуп жогорку кеңеште Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров көтөрүп чыккан. Эл өкүлү абалды тезинен чечип берүүсүн өкмөттөн суранган эле. Тент менен мурда кирген болсо азыр контейнер кыласыңар. Мурда контейнер менен кирген болсо кайра тент кыласыңар деген ар кандай шылтоолор менен тоскоолдуктар жаратылып, биздин жүк ташуучу ишкерлер, компаниялар ушундай зыянга учурап отурат. Кытай тарап тент менен жабдылган оор жүк ташыган автоунааларды өз аймагына киргизүүгө тыюу салып жаткандыгы миңдеген айдоочулардын ишин токтотту. Азыр бүгүнкү күндө 200дөн ашып калды. Ичкериде өтүп алгандагы где-то 200дөй машина бар. Кыргызстанда жылбай миңдей машина турат. Жумуш үчүн аз токтоп калып атабыз. Эгер ошол жумушту ордуна келбесе, биздин Кыргызстандык айдоочулардын жумушу бул 80%ке токтоду деп эсептесе болот да. Бишкек Тору Карт жолу аркылуу жүк ташыган миңге чукул автоунаанын дээрлик бардыгы тент менен чүмкөлгөн. Айдоочулар эгер Кытайдын талабына ылайык автоунааны тент эмес, контейнер менен жабдыса, Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн бажы көзөмөлүнөн өтпөй калышы ыктымал. Ошондуктан бул маселени тезинен чечип берүүсүн өтүнүшүп, бир нече жолу өкмөткө кайрылышкан. Арадан 2 жума өткөндөн кийин гана транспорт жана жолдор министринин өкүлдөрү Кытайга учуп кеткендиги маалым болду. Азыр сүйлөшүүлөр именно биздин замминистр, биз транспорт боюнча караган министр ошол жакта, анан управлениянын начальниги ошол жакта башкармалыктын транспорт боюнча. Азыр Кытай Эл Республикасында. Пока алар келиши элек. Кытай тарап азыр кыргызстандык жүк ташуучулардын бардыгы контейнер болсун деп талап кылып жатышат. Эгер ал күчүндө калса, айдоочулар унааларын контейнер менен жабдууга туура келет. Бирок буга өкмөт эч кандай каражат жок экендигин айтып, жүк ташуучу унаалардын ээлерине жардам көрсөтө албагандыгын билдирди. Айдоочулар өздөрү чечиш керек, себеби бизде мамлекетте андай каражаттар каралган эмес, Минтранста, мисалга бизге. Азырынча кытайлык тарап менен сүйлөшүүлөр кандай нукта жүргүзүлүп жаткандыгы белгисиз. Бирок эгер ал жүк ташуучулардын эсебине чечилбесе, миңдеген айдоочулар жумушсуз калары анык. Ал эми бул көйгөй талдоочулардын баамында өлкөнүн экономикасына терс таасирин бериши ыктымал. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.